Камчыбек Ташиев менен Саймун Ятимов куралдуу күчтөрдү артка кайтарууну макулдашты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Саймун Ятимов 5-июнда Кыргыз-Тажик чек арасын нейтралдуу аймагында кездешти. Ташиев сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу журналисттерге маалымат берип, жолугушууда тараптар 8 келишимге жетишкенин маалымдады. Ал келишимдердин мазмуну расмий түрдө кийинчерээк жарыяларын тактады. УКМК төрагасы жетишилген келишимдердин алкагында чоң алайга тартылган куралдуу күчтөрдүн баары артка кайтарыларын жана район борборуна көчүрүлгөн тургундарда кайра өздөрү жашаган аймакка жөнөтүлөрүн маалымдады. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Максат Ажы Токтомушев муфтийликтен шайлоодон баш тартпаса арты чатак. Светтик өлкөдө молдолордун ишмердиктерине чектөө болушу мыйзамдын талабы. Тилекке каршы бизде диний алымдар саясатка аралашып, карапайым элди туңгуюкка эришип бараткандай сезилет. Маселен, Максат Ажы Токтомушевка муфтияттагы оңго солго солонгон миллиондор изи менен иш козголбоду беле. Анысын унутуп коюп, Фейсбукта, Ютубта өзүн пиар кылып, диний үгүттөрүн күчөткөн кирбези. Мечиттен айткан алымдыгы интернет айдыгын толук кандуу ээледи. Ооба, артында миңдеген көрмандары бар. Мындай көрүнүштө ал диний сабаттуулукту үйрөтсө бир жөн. Тилекке каршы фанаттары аркылуу кайра муфтий болорун жаздырып, керек болсо күздөгү парламенттик шайлоого катышууга кириштиби? Олуттуу суроо жаралууда. Натыйжада Максат Ажын муфтийликти кыялданууга моралдык укугу жок. Ал жактан чыр чатак менен кетти. Эгерде кимдир бирөөнү сүрөсө да жарашпайт. Андыктан тек гана молдолук кесибин аркалап тынч жүрсө. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кудурет Тайчабаров эки лидердин бир күндө кырсыкка кабылышы кокустук эмес. Мындай пикирди Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясынын башчысы Кудурет Тайчабаров Facebook баракчасына жазды. Кумтөрдө алтын жок калбады, мамлекетке албайбыз деп атат. Сөзүнүн кайтты туруксуз дегендер. Насирдин Исанов, Султан Ибраимов, Бекмамат Осмоновдор өлкө чыккынчылары тарабынан өлтүрүлгөн абдан жакшы билет. Саясатта кичине куулук болбосо максатына жете албайт. Насирдин Исановдун өлүмүнө түздөн-түз Кумтөр күнөөлүү. Эки лидердин бир күндө кырсыкка кабылышы кокустук эмес. Ушунчалык жек көрсөңөр да өлкө келечеги үчүн колдоп турулга дейт Тайчабаров. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Чоң Алай бир нече айылдардын жашоочулары көчүрүлүүдө. Ош облусунун Чоң Алай районунун бир нече айылдарынын тургундары көчүрүлүүдө. Бул тууралуу Турмуш басылмасы билдирди. Маалыматка ылайык тургундарга көчүрүү боюнча маалымат түшкө жакын айтылган, бирок алар сүйлөшүүлөрдөн абал турукташат деген ой менен анча көңүл бурушкан эмес. Түштөн кийин гана айыл башы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн соң жашоочулар буюмдарын жыйнай башташкан. Карамык айыл аймагынын башчысы Абдулла Жакыповдун айтымында, эркектер өз каалоолору менен үйлөрүндө калышууда. Ал эми Жекенди, Каратейит, Карамык, Чулук жана Шибе айылдарынын тургундары Дарут коргондогу мектепке көчүрүлүүдө. Учурда абал туруктуу, айыл тургундары коопсуздук үчүн гана чыгарылып жаткандыгын белгиледи. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Ош облусунун Чоң Алай районундагы кырдаалды толугу менен көзөмөлгө алып, жергиликтүү жарандарды эвакуациялоону жеке көзөмөлүнө алган. Булак Медиа центр. Эл чындыкты билсин. Президенттин кортежиндеги кырсыктаган унаа жабыркагандардын бири оор абалда. Министр жол кырсыгынан жабыркаган УКМКнын 9 кызматтын 2 өкүлүн Бишкекке алып жөнөгөнүн айтты. Биринин абалы оор. Ысык көлдө мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун кортежиндеги кырсыктаган унаада жабыркагандардын бири оор абалда. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшналиев билдирди. Министр кырсыктан жалпысынан 6 адам жабыркаган айтып, 3-өө УКМКнын 9 кызматтын өкүлдөрү экенин айтты. Анын бири каза тапкан. Атайын кызматтын жол кырсыгынан жабыркаган 2 өкүлүн Бишкекке алып жөнөдүк. 2 бейтаптын биринин абалы оор. Аларды шаарга өзүм коштоп, аппаратты кармап бара жатам. Бишкекке барганда да толугураак маалымат беребиз деди министр. Эске сала кетсек, 4-июнь күнү Ысык көлдө мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун кортежиндеги унаа кырсыктап, УКМКнын 9 кызматтын бир өкүлү каза тапкан. Кортеждеги унаа Ысык көл районундагы Ананьево айылына жакын жердеги жолдон каршы тилкеге чыгып кеткен унаа менен кагышкан. Алдын ала маалымат боюнча каршы тилкеге чыга калган унаанын айдоочусу мас болгон. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кыргызстан Тажикстан билдирүүсүн четке какты. Унжу булак тактала элек. Кыргызстан Республикасы министрлер кабинетинин чек ара маселеси боюнча атайын өкүлчүлүгү тажик тараптын Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу булак участогуна байланыштуу маалыматты боюнча төмөнкүлөрдү билдирет. 2002 жылдан тарта Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегациялар тарабынан Кыргыз
кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча биргелешкен иш жүргүзүлүүдө. Учурда анын жазуу процесси жыйынтыктала элек. Буга байланыштуу Унжу булак участогу жазылгандыгы тууралуу билдирүү чындыкка дал келбейт. Белгилей кетсе, Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасы ортосунда аталган участокты жазуу тууралуу тийиштүү келишимге кол коюлган эмес. Мунун өзү кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын юридикалык жактан тариздөө жыйынтыктала электигин билдирет. Натыйжада аталган участокты Тажикстан Республикасы тарабынан макулдашуусуз ар кандай конструкцияларды жана контейнерлерди орнотуу аркылуу өздөштүрүү аракеттери коңшулук жана достук мамилелерге дал келбейт жана мындан ары чек арага чектеш аймактардагы абалдын курчушуна алып келиши мүмкүн. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Рыскелди Момбеков Иса Өмүркулов саткынчылыкка окшошуп кеткендей сезилет. Рыскелди Момбеков социалдык баракчасы аркылуу Иса Өмүркуловдун фракция лидерлигин Өмүрбек Бакировго өткөрүп беришин саткынчылыкка окшоштурду. Иса Шишенкулович былтыр партия мүчөлүгүнөн өз арызы менен чыккан жана Мекен Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган. Мындайда ал фракция төрагалыгына кайра отурбаш керек эле. Кан кудасы Анвар Артыковго жазган арызын ачыктаган эмеспиз. Оорусун ойлогон кезде ордун бошотор деп. Анан калса анын милдетин аткара турган ордун басары деле бар да. Төрөбай Зулпкаров, Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпкаров абакка камал Арзамат ордун алардын уруксаты жок бошото салганы саткынчылыкка окшошуп кеткендей сезилет силергечи, деп жазды Момбеков. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Бир аскер өз жанын кыйды. Кече 4-июндагы Баткен чек ара отрядынын аскер кызматкери 2003-жылы туулган МД аттуу жаран өзүн өзү ок атуучу курал менен атып жанын кыйды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан кабарлашты. Бул жоопкер 2021-жылы жазында аскер кызматына чакырылган. Окуянын жагдайларын жана себептерин иликтөө максатында аскер прокуратурасы тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Турат Акимов кармалган саясатчылардын баары баш ийип беришет. Акыркы камоолордун кумтөргө канчалык деңгээлде байланышы бар. Эгер андай болсо дагы канчаларына оор казылышы мүмкүн. Тергөө купуясын эки гана дос билет. Алар балким абдан сонун план түзүп, хор тергөө өткөрүп, баарын билип, байланыштарын аныктап, өтүр шекитке чейин изилдеп чыгышкандыр. Лөктөрдүн тагдырларын кенен кесир чечип, уралап камап кое берип, кустуруп киришкенге караганда баары сонун болот. Дагы канчасы камалат, чыгат, аны эки дос чечет. Анткени бийлик жаңы конституция боюнча булардын колуна толук кандуу өткөн, эч ким көзөмөлдөй албайт. Бизде коррупционерлер чындап көппү же алар системанын курмандыктарыбы? Көп. Баарын калбырында кыңыр кылмыштары толтура. Ошондуктан булар чорный каралардан коркуп жана аларга баш ийип келишкен. Бул ыкманы эл үчүн деп эки дос колдоруна аларына ишенем. Мындай камоолор саясий мотивге ооп кетпейби дегеле аягы кандай болушу мүмкүн? Биттасиям кыңтабет, баары баш ийип договорнякка түшүп берет. Кармалгандардын түшүнүгү боюнча бийлик бүгүн положение из них идет братский спрос. Кармалгандардын тарапташтары чыга баштабады. Камоолор негиздүү экенинде ынандыруу үчүн бийликте жетиштүү далилдер барбы? Тергөө купуясын эки дос гана билет. Канчалык далилдери бар экенин мен кагаздарын көрмөйүнчө айта албайм. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Киттердин кармалганына Атамбаев абдан сүйүнүптүр. УКМК тарабынан киттер кармалганы коомчулукта ар кандай талкуу жаратты. Асылбек Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Төрөбай Зулпкаров, Исхак Пирматов жана Талант Узакбаев. Бизге ыргыткан маалымат боюнча номер 47 колониядагы Алмазбек Атамбаев мыйыгынан жылмайып, булардын кармалгандарына абдан сүйүнүптүр. Ал эми өзү ден соолугуна байланыштуу жакын арада абактан чыгары Москвага дарыланууга кетери каңкууланды. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Ички иштер министри Орхан Инандыны 5 күндөн бери күчөтүлгөн тартипте издеп жатат. Кыргызстандык Орхан Инандыны ыкчам издөө иши боюнча сотко чейинки өндүрүш иши Кыргыз Республикасынын ички иштер министри милициянын генерал-майору Улан Ниязбековдун көзөмөлүндө. Бул тууралуу ички иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Орхан Инандыны ыкчам издөө иш-чаралары Кыргызстандын бардык аймагында күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп, масштабтуу иштер уланууда. Жогорудагы факт боюнча ички иштер министринин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тажрыйбалуу ыкчам кызматкерлери менен тергөөчүлөрүнөн түзүлгөн ыкчам иликтөө тобу издөө ишине байланыштуу ыкчам түрдө мүмкүн болгон күбөлөрдү аныктап, сурак иштерин жүргүзүүдө. Ички иштер министри милициянын генерал-майору Улан Ниязбековдун тапшырмасы боюнча жоголгон жаранды издөө иштери жалпы республика боюнча жүрүп жатат. Активдүү издөө иштери тоо этектериндеги аймактарда, дарыялардын нугунда жана каналдарда, талааларда жана айыл чарба жерлеринде
негизинде таштанды төгүлүүчү жайларда жүргүзүлүүдө. Курулуш аянтчалары, гараж кооперативдери, унаа токтотуучу жайлар, кароосуз калган имараттар, заводдор жана фабрикалар, токой тилкелери жана парк зоналары текшерүүдө уланууда, деп айтылат билдирүүдө Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Сакал өрттөнгүр Аккулуу Бердиевдин арты ыплас беле. Өткөн кылымдан артта калган диний доордон жогорку кеңешке топ эте түшө калгандай Аккулуу Бердиев аттуу бирөө бар. Молдолук идеологияны күрсүлдөй колдонгонду соңку убакта үйрөнүп алыптыр. Бул Эргул Тажикстанга контрабандалык товарларды, күйүүчү майларды жөнөткөнү интернет айдыгында тарап, авири төгүлө түштү. Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген ирониялуу лакаптын логикасы бап келдиби? Алаңгазар Аккулуунун дагы да былыктары арбын тура. Эл арал коомчулукка мындай пенделер уяткылары эски көз караштары менен кыргыздын улуттук намысына шек келтирери жалганбы? Ушундайлардын да колдоочулары бар экенине таң каласың. Сакалың өрттөнгүр дечү Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кызылча улут аласыңарбы? Табышмак. Текебаев Кумтөр боюнча эмнеге эле колдойм деп бир жума бою пиар кылды. Улан балыкчыга именно бүгүн бекер курс өттү. Эрнис Таңатбаев президент Садыр Жапаров менен коштошуп, кийинки президентке кеңеш берди. Атамекендин Текебаевдин оң колу бүгүн кечке жуук учак кулап калса, президенттин автоунаасы авария болсо эмне элди коркутасыңар деп урушту. Ошол эле киши Максат Ажыны мактай баштады. Жалбырактыбы Максат Ажыдан интервью алам деп кууп жүрүп алды. Атеист Текебаевчилер качантан бери ажыларга арач болуп, динден сүйлөп калышкан. Курал жарагыбыздын жогундагы Текебаевдин тарапташтары жар салып жатышат. Тажиктер бүгүн түнү кол салат деп да жатышат. Ушул иш пландардын баары бүгүнкү кырсыктардай мат менен бүтсө, акыркы ход. Максат Ажы дин маселесин козгоп элди тукурушат. Айтпады дебегиле. Текебаевдин Кумтөрдү колдоп жатканы Садыр Жапаров точно жок болот деген ишеними күч. Анан ызы чуу болгон элди мен тынчтып, Кумтөрдү элге кайтарып берип, автор боло калып, жоголуп кеткен элдик лидер атымды кайрып алам деген жандалбасы. Билбесеңер билип алгыла. Мурдуңардын учунда ойногон кут үлкүлөрдү байкабайсыңар. Дагы далайды көрсөтөт булар бизге. Жакында динчилдер, динсиздер кылып чабыштырат, бизди даяр болгула дейт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында.